тургандар өтө эле көп болду. Бирок карантиндин талабына байланыштуу баарыңыздарды бул жерге топтогонго мүмкүнчүлүк болгон жок. Карантин учурунда биз ар бириңиздердин кайрымдуулук иштериңиздерди, көрсөткөн жардамыңыздарды иликтеп, таразалап, көптүн арасынан сиздерди тандап алдык. Биздин министрликтин мүмкүнчүлүгүнө жараша өз ыраазычылыгыбызды айтып, сиздердин эмгегиңиздерди баалап, сыйлап коюуну абзел көрдүк. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, карантин биздин эле эмес, жалпы адамзаттын үй бүлөлүк баалуулуктарын сынап көрдү. Коомубуз ата-эне менен балдардын ортосундагы мамиле, жубайлардын бири-бирине сый урматы, үй бүлөлүк тарбия жаатында асыл сапаттардан алыстап бараткандыгын көрсөттү. Бул жаатта сабырдуулукка, кайрымдуулукка, ыймандуулукка үндөп, адеп ахлакты даңазалап келе жаткан инсандарыбыздын эмгегине жогорку баа берем. Алар үй бүлө институтунун бекемделишине тоодой салым кошуп келе жаткан инсандар. Аягында айтарым, кайрымдуулук жасоодо адамдын ички дүйнөсүнөн келип чыккан берешендикти талап кылат. Кайрымдуулукту байлыгы көптөр эмес, жан дүйнөсү бай, ак ниет инсандар гана жасайт. Башкалар үчүн, коомубуз үчүн өрнөк болгон кайрымдуу инсандарды биз колдон келишинче колдоп, даңазалай бермекчибиз. Ылайым сиздердин соо иштериңиздер эселеп өзүңүздөргө кайтсын, жана эки дүйнө жамандыктан сиздерди сактаган болсун. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалап, терең таазим этебиз. Уруксат этсеңиздер, биздин министрликтин ушул сиздердин кылган ополтоодой ат көтөргүс мына кылып аткан иштериңиздерди кичине болсо дагы баалап коюуну туура көрдүк. Анда расмий жагына өтсөк, 2020 жыл 19 июнь. Буйруктун номери 118. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын калкты социалдык коргоо министрлигинин 2011 жылдын 24 августунда номер 147 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын калкты социалдык коргоо боюнча министрлигинин сыйлыктары жөнүндө жобону жетекчиликке алып буйрук кылам. Өлкөбүздө COVID-19 инфекциясы жайылып кетишин алдын алууга жана калкка көмөк көрсөтүүгө кошкон салымы үчүн төмөнкүлөр Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ардак грамотасы жана ыраазычылык каты менен сыйлансын. Жамангулов Азамат Капарович, Кыргыз Республикасынын маалымат жана маданият туризм министри. Пандемияга байланыштуу киргизилген өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал учурда муктаж үй бүлөлөрдү азык-түлүк менен камсыз кылып, эл арасында кайрымдуулук иш-чараларын активдүү жүргүзгөндүгү коомубуздун социалдык өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн сыйланат. Парханов Мирлан Абдывалиевич, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин орун басары, жардам штабынын негиздөөчүлөрүнүн бири, өзгөчө кырдаал учурда гуманитардык жардамды уюштурууда зор иштерди аткарды. Сарногоева Салкын Сатаровна, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы маалымат, массалык жана коммуникациялар департаментинин директору ардак грамота менен сыйланат. Жардам штабынын ишмердүүлүгүн чагылдырууда күн сайын массалык маалыматтарга тынбай кабарлап турду. Ошондой эле Буржуев Азамат Чолпонбекович, Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин алдындагы электрондук өз ара аракеттөнүү борбору мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары, Кыргыз Республикасынын социалдык коргоонун мыктысы төш белгиси менен сыйлансын. Азамат Чолпонбекович гуманитардык жардамга муктаж жарандарды онлайн жүзүндө арыздарды кабыл алууда 117 түндүк 1227.түндүк кечи электрондук базасын иштеп чыккан жана бүгүнкү күндө база эң керектүү маалыматтарды өзүнө камтып турат. Баялинов Азамат, ЮНИФПФАнын Кыргыз Республикасында өкүлү, өзгөчө кырдаал мезгилинде зордук зомбулукка кабылган жарандардын баш калкалоосуна көмөк көрсөтүп, кризистик борборлорду ачкан жана сооп иштерди жасаган Баялинов Азамат социалдык коргоонун мыктысы төш белгиси менен сыйланат.
адеп ахлакты, ыймандуулукту, кайрымдуулукту, сабырдуулукту даңазолоо менен адамдык асыл сапаттарды арттырып, коомубузду туура жолго багыттагандыгы үчүн жаштарга таалим тарбия иш-чараларын уюштуруп, руханий баалуулуктарды жайылтып, үй-бүлө институтунун бекемделишине жана мамлекетибиздеги социалдык өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин социалдык коргоонун мыктысы төш белгиси менен Абдышукур Ажи Нарматов сыйланат. Ошондой эле социалдык коргоонун мыктысы төш белгиси менен Жалилов Чубагажы Тажибаевич сыйланат. Садыбакасов Доолот Свердлов районунун башкы имам хатиби Ардак грамота менен сыйланат. Идрис Айтбаев Ардак грамота менен сыйланат. Ошондой эле Мегаком мобилдик оператору ыраазычылык кат менен сыйланат. 1 миллион сом депозиттик эсепке которгон. Мындан сырткары 4200 муктаж үй-бүлөгө азык-түлүк жардам берген. Окуучуларды онлайн билим алуусу үчүн ыңгайлуу шарттарды түздү. Карантин учурунда калктын мобилдик байланышты бир кыйла жеңилдетти. Ол мобилдик оператору депозиттик эсепке 1 миллион сом каражат которгон. Жалпы 18 миллион сомдук азык-түлүк ар бир пакети 38 килограммды түзгөн. 10 миңге жакын үй-бүлөгө жардам берди. Мындан сырткары Ички иштер министрлигинин, Саламаттыкты сактоо министрлигинин байланыш интернет кызматтарын 2 айга бекер кылып берди. Окуучуларды онлайн билим алуусуна да көмөк көрсөткөн. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому ыраазычылык кат менен сыйланат. Депозиттик эсепке 2 миллион сом которгон. Шоро компаниясы ыраазычылык кат менен сыйланат. 300 миң сомдук азык-түлүктү жардам штабы аркылуу муктаждарга таркаткан. Ошондой эле Жумадыл Бердигулович Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, Кара Булак эс алуу жайынын негиздөөчүсү. Калк башына сыноо түшүп турганда алгачкылардан болуп кол сунган кайрымдуу инсандардын бири. Ардак грамота менен да сыйланат. Сайма Телеком жабык акционердик коому ыраазычылык кат менен сыйланат. Депозиттик эсепке 1 миллион сом которгон. Кыргыз нефти газ ачык акционердик коому ыраазычылык кат менен сыйланат. Пандемия учурунда борбордо аймактарда жалпы 3 миллион 295 миң сомдук жардам берген. Кыргыз алтын ачык акционердик коому ыраазычылык кат менен сыйланат. Депозиттик эсепке 1 миллион сом которгон. ЮКСАМ жоопкерчилиги чектелген Араван цемент заводу ыраазычылык кат менен сыйланат. Депозиттик эсепке 1 миллион сом которгон. Металл Торг сервис жоопкерчилиги чектелген коому ыраазычылык кат менен сыйланат. Депозиттик эсепке 1 миллион сом которгон. Эмбулак микрокредиттик компаниясы ыраазычылык кат менен сыйланат. Депозиттик эсепке 1 миллион сом которгон.
Хасан В. Ауда Катар Черити коомдук фонду ардак грамота менен сыйланат. Өлкө боюнча 22.556 үй бүлөгө азык түлүк кийим кече коргоочу каражаттар менен жардам берди. Зекет катары 4.500 үй бүлөгө 30 тонна күрүч тараткан. Жалпы 24.814.000 сомдук жардам берилген. Тика уюму Али Муслу ардак грамота менен сыйланат. Кыргызстан боюнча 7500 муктаж үй бүлөгө азык түлүк тараткан. Ооруканаларга коргоочу медициналык каражаттарды берди. Жалпы 130.000 АКШ долларын өлчөмүндө жардам көрсөткөн. Кыргызстандагы Кызыл Ай жарым коому ыраазычылык кат менен сыйланат. Кыргызстанда миңдеген жарандарыбызга жардам